Ассаламу алейкум, кадырман окуучуларым. Жалгандын өмүрү кыска, чындык качандыр бир күнү баары бир калкып чыгат деп бекеринен айтылган эмес. Эң жаманы ишенип жүргөн адамыңдын эки жүзү экенин билүү. Өткөн бөлүмдө Азамат Гүлжамалдын Саламатка айтылган заалым сөздөрүн кокусунан угуп калды. Бүгүн биз бул ачылыш Азаматтын жүрөгүндө кандай төңкөрүш жасаганына жана окуянын кандай нукка бурулганына күбө болобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Ашкана эшигинин артында турган Азаматтын денеси муздап, кулагына уккан сөздөрүнө ишене албай турду. Анын көз алдында ушул күнгө чейинки бардык элестер заматта талкаланды. Ал дайыма акылдуу, мээримдүү, үлгүлүү деп билген өгөй энеси Гүлжамалдын үнү азыр таптакыр, башкача, заалым жана муздак чыгып жатты. Саламаттын көз жашы, анын алсыз калтыраганы жана кечээги мени өзү түртүп жиберди деген ачуу кыйкырыгы эми гана Азаматтын мээсине жаңыдан жеткендей болду. Ал дароо ашканага кирип барууну каалады, бирок ачуу үстүндө баарын бузуп албайын деп өзүн араң кармап, сырткы эшикти каттуу жаап, жумушка кеткендей болуп үйдөн чыгып кетти. Анын башында бир гана ой бар эле. Мен Саламатка кандай гана адилетсиздик кылдым. Анын чындыгын укпай жүрөгүн ооруттум. Жумушта отуруп да Азаматтын ою бир жерге топтолгон жок. Ал Гүлжамалдын мыйзамсыз иштерин, бул үйгө жана мүлккө болгон ачкөздүгүн мурун эле байкаган атасынын айрым сөздөрүн эстей баштады. Демек, Саламат гана эмес, анын атасы Канат ага да Гүлжамалдын тузагында калган эмеспи? Ал ортодо үйдө Гүлжамал өзүн жеңүүчү сезип, Саламатка дагы бир оор жумушту жүктөдү. Бүгүн кечке чейин жертөлөдөгү эски буюмдардын баарын сыртка чыгарып тазалайсың. Бир да чаң калбасын, деди ал буйрук берип. Саламат унчукпай жертөлөгө түшүп кетти. Ал жер караңгы, муздак жана чаң эле. Оор кутуларды жалгыз көтөрүп жатып, Саламаттын бели ооруп, алсырап жыгылып кала жаздады. Ошол маалда жертөлөнүн эшиги ачылып, жарык кирди. Саламат кайрадан кайненеси келип кыйкырат го деп чочуп кетти. Бирок босогодо Азамат турган эле. Ал жумуштан эрте кайткан болчу. Азамат жерде чаңга батып, көзүнөн жаш аккан аялын көрүп, жүрөгү тилинип кетти. Ал дароо журкап келип Саламатты кучактап алды. Саламат, мени кечирчи суранам. Мен кандай гана соккур болгом. Сенин эч кандай күнөөң жок экенин, апамдын мага көрсөткөн мээрими болгону жасалма экенин бүгүн эртең менен гана өз кулагым менен укпадымбы, деди Азаматтын үнү титирей. Саламат күйөөсүнүн бул сөздөрүн угуп, башында ишенбей турду. Акыры анын ишеничине татыганын, чындык ачыкка чыкканын түшүнгөндө Азаматтын көкүрөгүнө башын жөлөп өксүп ыйлап жиберди. Азамат, мен сени жоготуп алуудан абдан корктум. Ал мени сени менен ажыраштырам деп коркуткан, деди Саламат ыяралаш. Коркпо жаным, эми сени эч кимге капа кылдырбайм. Бирок азыр биз сабырдуу болушубуз керек. Атам дагы деле анын тузагында. Биз Гүлжамалдын чыныгы жүзүн атыма да далилдеп беришибиз керек. Ал үчүн менин бир планым бар, деди Азамат Саламаттын көз жашына арчып. Азамат Саламатты жертөлөдөн алып чыгып, бөлмөсүнө эс алууга киргизди. Ал эми өзү конок бөлмөгө диктофон жана жашыруун камера орнотууну чечти. Гүлжамалдын кылган ар бир заалымдыгы Канат ага жумуштан келгенде ачыкка чыгышы керек эле. Көп өтпөй жумуштан Канат ага келди. Ал эми Гүлжамал Азаматтын үйдө экенин билбей, ашканада өзүнүн кийинки пландарын түзүп жаткан. Канат ага жумуштан чарчап келип, конок бөлмөдөгү креслого отурду. Ал ортодо Азамат атасына байкатпай, бөлмөдөгү жашыруун үн жаздыруучу аппаратты толук ишке киргизип, өзү кошуна бөлмөгө жашырынды. Ал эми Саламатка атайлап, конок бөлмөгө кирип Гүлжамалды сөзгө тартууну тапшырган эле. Саламат колуна чай куюлган чынын алып, Канат аганын алдына койду. Ошол маалда бөлмөгө Гүлжамал кирип келди. Ал күйөөсүнүн алдында кайрадан өзүнүн акылдуу, күйүмдүү образына кирип, Саламатты жактырбагандай карады. Келин, акыры бөлмөңөн чыгууну чечтиңби? Кечээден бери мени элге уят кылып, жалаа жапканың аз келгенсип, бүгүн кечке бөлмөңдөн чыкпай жаттың. Сенин бул кылганыңа Канат агаң да күбө, деди Гүлжамал үнү жасалма жумшартып. Саламат бирок бул жолу корккон жок. Себеби анын артында Азамат турганын билет эле.
өзүн ишенимдүү кармады. Ал түз эле Гүлжамалдын көзүнө карап: «Гүлжамал эже, мен сизден дагы бир жолу суранам. Мага мындай мамиле кылганыңызды токтотуңуз. Сиз мени Азамат экөөбүздү ажыраштырам деп коркутуп, бул үй мага гана таандык деп айтканыңызды унуттуңузбу? Мен сизге эмне жамандык кылдым? Эмне үчүн мени бул үйдөн кууп чыккыңыз келет?» деди ачык эле. Гүлжамал күйөөсүнүн жанында туруп, Саламаттын мындай тайманбай сөйлөгөнүнө жини кайнап кетти. Анын үстүнө Азамат үйдө жок, жумушта деп ойлогондуктан өзүн кармай албай каарданып кирди. Ал Канат аганын алдында Саламатты биротоло жек көрсөтүү үчүн өзүнүн заалымдыгын жашырбай калды. «Эй Силсаяк, сенин мага тилиңди тийгизүүгө кандай акың бар? Ооба, мен айткам. Бул үйдүн да, бул мүлктүн да кожоюну менмин. Канаттын кулагына эмнени куйсам ошого ишенет. Азамат болсо мага эне деп сыйынат. Сени ушул үйдөн иттей кылып кууп чыкпасам элеби? Көрдүң го кечээ вазаны кантип сындырганымды. Сени эч ким укпайт, сага эч ким ишенбейт» деп Гүлжамал заардуу үнү менен баарын айтып салды. Канат ага уккан сөздөрүнө ишенбей ордунан заматтатып турду. Анын колундагы көз айнеги жерге түшүп кетти. Ал өмүр бою бир төшөктө жаткан аялынын оозунан мындай суук, жийиркеничтүү сөздөрдү угам деп эч качан ойлогон эмес эле. «Гүлжамал, бул эмне дегениң? Сенин чыныгы жүзүң ушулбу?» Канат аганын үнү титиреп, жүрөгүн кармап калды. Гүлжамал күйөөсүнүн үнүн укканда гана өзүнүн ашыкча кетип калганын түшүнүп, заматтай өңү кубарып кетти. Атасы: «Жок, мен антип айткан жокмун. Бул кыз мени жинди кылды. Мен жөн эле» деп актана баштады. Ошол учурда кошуна бөлмөдөн колуна телефон кармаган Азамат чыгып келди. Анын көздөрүнөн от жанып жаткан эле. «Жок, Гүлжамал эже, сиз баарын айттыңыз жана сиздин ар бир сөзүңүз мына бул телефонго жана үйдөгү камерага жазылып калды. Биз сиздин ким экениңизди эми толук билдик» деди Азамат каттуу үн менен. Гүлжамал баары бүткөнүн, анын көп жылдык куулугу жана маскасы бир заматта сыйрылып түшкөнүн түшүндү. Ал үйдүн бурчунда коркуп, бирок жеңиш менен карап турган Саламатты, каары бетине чыккан Азаматты жана жүрөгү ооруп өзүн алданганын сезген Канат аганы карап аргасыз катып калды. Бөлмөнүн ичиндеги жымжырттыкты Канат аганын ооруш көрөгү бузду. Ал өмүрлүк жолдошу Гүлжамалга карап, көзүнөн жийиркенүү менен өкүнүч аралашкан жаштар тегеренди. «Мен сага ишенип, бул үйдөн ачык чынган эмес, жүрөгүмдү да бергем, Гүлжамал» деди Канат ага алсыз үн менен. «Бирок сен менин балама, менин ак ниет келиниме жыландай сойлоп келип заарыңды чачыптырсың. Бул үйдө сенин бир мүнөт да калууңа акың жок. Дароо буюмдарыңды жыйна да бул үйдөн караныңды өчүр». Гүлжамал Канат аганын бутуна жыгылып, ыйлап сыктап кечирим сурай баштады. «Атасы, кечириңиз, мени шайтан азгырды. Мен бул үйдү, сиздерди жоготуп алуудан корккондугумдан ушул кадамга бардым. Азамат, балам, кечирчи. Саламат, айланайын, мени кечирип койчу» деп жалбара баштады. Бирок анын бул жолку көз жашына эч ким ишенген жок. Анткени анын кубулма, эки жүздүү мүнөзү баарына ачык көрүнүп калган эле. Азамат Гүлжамалдын колтугунан кармап, сыртка карай багыттады. Гүлжамал аргасыздан өзүнүн ач көздүгүнүн жана заалымдыгынын айынан баарынан айрылып, башын шылк этип үйдөн чыгып кетти. Калп менен курулган падышачылык ушинтип бир заматта кыйрады. Андан кийин Азамат Саламаттын алдына келип, анын колдорунан кармады. Анын көздөрүндө чоң өкүнүч бар эле. «Саламат, мени кечирчи. Сен ички күйүтүңдү, көз жашыңды убагында көрө албаганым үчүн, сокур болуп өгөй энеме ишенгеним үчүн мени кечир. Мындан ары сени эч кимге эч качан капа кылдырбайм» деди чын жүрөктөн. Саламат күйөөсүнүн сөздөрүн угуп, жүрөгүндөгү ушул убакка чейинки топтолгон оор жүк жеңилдей калганын сезди. Ал Азаматты кучактап: «Баары артта калды, Азамат. Эң башкысы, сен мени түшүндүң жана чындык жеңди» деп жылмайды. Канат ага да келининин жанына келип, анын башынан сылады. «Кызым Саламат, сенин сабырдуулугуң, акылдуулугуң бул үй бүлөнү чоң кырсыктан сактап калды. Бизге кылган жакшылыгың үчүн рахмат. Бул үйдүн чыныгы кожойкеси да, куту да мындан ары сенсиң» деп батасын берди. Арадан айлар өттү. Үйдөгү суук, оор атмосфера жоголуп, анын ордуна жылуулук,
күлкү жана бакыт ээледи. Саламат Гүлжамал сыяктуу өгөй эненин залымдыгына кабылса да, өзүнүн тазалыгы, чыдамкайлыгы жана акылмандыгы менен өз бактысын коргоп кала алды. Ал эми Гүлжамал өзүнүн кылган иштери үчүн жалгыздыкта, өкүнүчтө өмүр сүрүп калды. Анткени жашоо бул бумеранг. Эмнени эксең, ошону оросуң. Кымбаттуу жана кадырман угармандарым, Өгөй кайнене аттуу драмабыз ушуну менен өз соңуна жетти. Саламаттын тагдыры аркылуу биз жашоодогу эң башкы курал бул сабырдуулук, чынчылдык жана ак ниеттүүлүк экенине дагы бир жолу күбө болдук. Жалган канчалык бийик секирип чыкпасын, чындыктын алдында дайыма алсыз. Сиздердин да үй бүлөңүздөрдө дайыма ынтымак, бири-бириңиздерге болгон ишеним жана мээримдүүлүк өкүм сүрө берсин. Чыгарманы баштан аяк биз менен бирге уккандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кийинки жаңы чыгармалардан жолугушканга чейин аман эсен болуңуздар.